Кайрымдуу Бол фондунун Жалал Абад шаарындагы кайрымдуулук дүкөнү ар бир кийим-кечеге муктаж инсандар үчүн эшик ачык. Жана ошондой эле сиз дагы салым кошсоңуз, кайсы бир муктаж инсанды кубандырган болосуз. Кийим-кече, ошондой эле акчалай дагы жардам көрсөтсөңүздөр болот. Ар дайым аманатка кепилдик бар. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз калкы. Мынакей биз бүгүн Жалал Абад шаарындагы Кайрымдуу фондунун бекер дүкөнүндө турабыз. Бүгүн бизге моундай Бишкек шаарынан атын атаган жок, бирок биздин кайрымдуу бир мекендешибиз, замандашыбыз ушундай бизге детский кийим, ошондой эле женский кийимдерди салып жибериптир. Сиздердин Аллах ыраазы болгон болсун. Жөнөткөн аманатыңыздар өз дарегине жетти. Ошондой эле ар дайым сиздерди Аллахым колдоп, ушундай алуучулардан эмес, берүүчүлөрдөн кылып жүргөнгө Аллахым ар дайым насип кылган болсун. Жалпы эле бизге жардам көрсөтүп келген биздин кайрымдуу инсандарыбыз, мекендештерибиз, эже сиңдилерибиз, агаларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, ошондой эле ата мээринен эрте ажырап калган балдарыбызды жалгыз калтырбастан ар дайым колдоо көрсөтүп келген жалпы биздин агаларыбызга, энелерибизге, эжелерибизге рахмат айткыбыз келет. Жалал Абад шаарынын Кайрымдуу Бол фондунан ушундай бекер кийимдер берип атыптыр. Группада балам бар эле, ушул жерден алып кетип атам. Саламатсыздарбы кыргыз эли? Биз ушул Жалал Абад шаарындагы Кайрымдуулук фонддогу бекер дүкөнгө келип кийим алып атабыз. Мен ушул жалгыз бой аял элем. Жолдошум өтүп кеткен көп жылдан бери. Анан квартирада турам, шаарда Жалал Абадта. Анан ушул дүкөнгө келип биз дайыма алып турабыз кийим-кече. Ушул дүкөнгө чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ушул дүкөнгө кийим жөнөткөн балдар, кыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат ушул иштеген балдар, кыздарга баарына чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул кийимди берген, ушул дүкөнгө бекер келип жаткан ушул балдар, кыздар, силерге да чоң ийгиликтер каалайбыз. Рахмат, ушул кийимдериңизден алып кийип атабыз. Чоң ыраазычылык билдирем экен. Иштериңерге ийгилик, рахмат. Учурда биздин дүкөнгө кайрылган көпчүлүк жалгыз бой энелер балдарына мектепке керектелүүчү кийим, сумка, бут кийим сурап кайрылышууда. Сиз дагы кайрымдуулук иште жарышкандардан болуңуз.